Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер, агайлар, эжекелер, урматтуу студенттер да бар окшойт анча-мынча. Алысыраак районунан келаткандар саат 2-ге жетишпей атса керек. Мамлекеттин күн тартибиндеги турган орчундуу маселелер, алардын бири катарында мугалимдердин жагдайы, алардын социалдык экономикалык абалы жана коомдогу орду. Мугалим деген кандай болуу керек? Мугалим анын макамы кандай болуу керек? Билим берүү системасы кандай болуу керек? Ушулардын тегерегинде биринчи кезекте сиздер менен сүйлөшүп алалы деп келип отурабыз. Биз бүгүн сиздерге көбүрөөк маалымат бербей, сиздерден көбүрөөк маалымат алалы деген максатта келдик. Себеп орто окуу жайларында баштапкы класстардын мугалимдери, жетекчилери, жогорку окуу жайдын жетекчилери, мугалимдери, профессорлору, аларды түздөн түз ушундай бир сүйлөшүп, көзмө-көз акылдашып алсак деп келип отурабыз. Биз билим берүү министрлигин, жаңы министриңиздерди дайындап атканда ушундай суроо бергенбиз. Кыргызстанда билим берүү системасын Советтер Союзунун системасына өткөрө аласызбы деген суроону берген мен. Бешеналиев мырза аракет кылам деген убадасын берген. Көрүп тургансыздар ошону. Эгер ушул советтик системаны алып келе турган болсоңор, биздин бүтүн Кыргызстан фракциясы сизди колдойт дегенбиз. Экинчи суроону койгонбуз. Жогорку окуу жайларда баллон системасынан баш тартасыңбы деген суроону койгонбуз. Ошого дагы аракет кылып көрөбүз деген. Бешеналиев мырза. Анда биз колдоого алабыз деп, жогорку кеңештин бардык фракциялары бир добуштан колдоого ээ болгон ушул жигит. Эмне үчүн ушул суроолорду бердик биз? Кыргызстандагы билим берүүнүн даражасы, деңгээли кандай болуп калды? Биз өткөндө бүтүн Кыргызстан фракциясы ушул демократиялык институттун жардамы менен бир төгөрөк стол өткөрүп, ошол төгөрөк столду чет жактарда адис болуп иштеп келген азаматтардын баяндамасын укканбыз. Кыргызстан 160 өлкөнүн ичинде билим берүү деңгээли боюнча 165 орунда экен. Бизден ачуу сөздөр чыгат азыр. Сиздер анча-мынча моюнуңузга алып коюшсуздар. Урматтуу жогорку окуу жайдын мугалимдери, бул ачуу чындык. 160-тын ичинен дагы 5 тепкичке төмөн экенбиз. Кыргызстан жогорку окуу жайларынын бирөө да мыкты делген 200 университеттин катарына кирбейт экен. Кыргызстандагы билим берүүнүн даражасы, деңгээли аябагандай төмөн экен. Биз муну билебиз. Бирок муну мен кыргыз катары айтсам ишенбейсиздер да сиздер. Эми ошол эл аралык илим изилдөө институттарынын иликтегенден кийинки берген баасы көбүрөөк таасир калтырат да. Мен анча-мынча учурда ушул сөздү колдонуп коем, сабатсыздар деп койсом тергишип кетип атпайбы? Сабатсыздыктын сазына баткан кезибиз туугандар. Мынол орто окуу жайларда сабак берип аткан агайларым, эжекелерим дагы эптеп эле берип атасыздар, ачык эле айтышыбыз керек. Эгер биз ушуну бүгүн айтпасак, келечекке чыккынчылык кылган болобуз. Биз ушуну жаап жашырган болсок, демек биз өлкөнүн келечеги үчүн күрөшпөгөн болобуз. Биздин балдардын билим деңгээли өтө төмөн. Ал эмес, өкмөттүн мүчөлөрү болуп иштеп аткан министрлердин деңгээли дагы ассаламу алейкум дегенден башка сөзгө жарабагандар бар. Депутаттардын билим деңгээли дагы аябай төмөн. Арыз жазыш дагы өтө кыйын болуп калды. Атасынын атын жазыш дагы кыйынчылыкка туруп калды. Жазып берген текстти дагы окуш кыйын болуп калды. Өзү текст жазыш эмес, ооз-эки сүйлөш эмес, жазылып калган текстти айрыкча орус тилинде кайсыл жерге кайсыл тамгага басым жасалат, аны билбей калдык. Мына ушундай деңгээлге келип калдык туугандар. Биз бүгүн жаман көрүнүшүбүз мүмкүн.
Бирок келечек үчүн күрөшүп жүргөн инсандарбыз, келечегибизди ойлогон инсандарбыз. Депутаттар өтө жаман буздуңар элди. Министрлер өтө жаман буздуңар элди. Кадаган кетейин, айланып кетейин деп барып башынан сылап алдап атасыңар. Келечегин бууп коюп атасыңар. Бүгүн жакшы сөз сүйлөп, жалган сүйлөп, саясий кайсы бир жеңишке жетишиңер мүмкүн. Бирок келечекти балта менен чапкылап атасыңар деп айтып атам. Келиңиздер, мугалимдер. Коомдун күзгүсү сиздер. Бүгүн ушундай ийри өтүрүп түз кеңешели. Ошол билим берүү министрлигине расмий кат жолдогонбуз. Ушул орто окуу жайлар, орто мектептегилер, жогорку окуу жайларды тейлеген кызматкерлериңизди бериңиздер. Биз менен чогуу отуруп, эл менен түздөн түз отурсун, суроолоруна жооп берсин деп. Тилекке каршы эми угуп тургула алардын жообун. Командировкага жиберүүгө акчабыздын жоктугуна байланыштуу дептир. Тийиштүү жетекчилер ошко уча албай калды. Эгер ушундай жагдай экен, бизге айтса, биз фракциядан кичине тыйынтып бир топтошуп, билетин алып бермек элек. Биз көмөк көрсөтмөк элек. Мына ушул билим берүү министрлигинин даражасы ушул. Билим берүү министрлигинин бүгүнкү абалы ушул. Монол деген нерсеге Бешеналиев мырзага мен барганда сессияда өзүмдүн жообумду, баамды берем. Биз муну шыпылдап, жакшы элпек, жакшы жигит экен деп ойлогонбуз. Эл менен катар тыгыз иштешет экен деп ойлогонбуз. Элдин муң зарын жерге барып угат экен деп ойлогонбуз. Аттың тилекке каршы мына ушул жагдай. Бул жака жиберип коюптур Турдубаева Гүлмира Мамаевна деген Ош билим берүү институтунун директору бар экен. Барбы? Сиз да кечигип келип атасыз. Келиңиз могул жерде. Жазылып турат сиздин фамилияңыз. Мына ушул киши бардык суроолорго жооп берет деп айтыптыр. Гүлмира Мамаевна. Келгенден кийин кош келиңиздер деп могул жерде тосуп алышыңыз керек, сиз тескерисинче. Мына Кыргызстандагы жалпы жагдайдын, тартиптин деңгээли ушул. Жалпы ушул жанагы коюлган маселелерге учкай маалыматты ошол областтык билим берүү институтунун директоруна берели. Андан кийин биз өзүбүздүн көз карашты айтабыз. Ага чейин сиздердин колуңуздарда кагаз таратылып берилди. Кимиңиздерде кандай суроолор пайда болгон болсо бересиздер. Бир да суроо жоопсуз калбайт, баарына жооп беребиз. Ушундай өткөрөлүбү? Жакшы. Дагы бир жолу кош келдиңиздер. Анда сөз Гүлмира Мамаевнага беребиз. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу президент Атакан Кимсанбаевич. Чындыгында билим берүү тармагына маани берип, ушул жолугушууну уюштуруп, билим берүүнүн көйгөйлөрү менен жеринде таанышып келгеним деп, ушул өзүңүз баягы тиешелүү адамдар менен убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн Ош облусундагы билим берүү тармагынын кызматкерлеринин атынан терең ыраазычылык билдирем. Биздин Ош облусунда бүгүнкү күндө 551 мектепте 255.636 окуучуну 18.000ден ашык мугалим билим тарбия берип жатат. Алардын ичинен мектептерде 8 лицейлер бар, 15 гимназия, ошондой эле бир гимназия классы бар, мектептер, комплекстер, инновациялык мектептер, үй бүлөлүк балдар үйлөрү, менчик мектептер бар. Жалпы республика боюнча 30 инновациялык мектептин ичине биздин облустан 7 инновациялык мектеп киргизилген. Алар аймактар боюнча атап өтсөм, Алай районунан Адышев, Аравандан Шарипов, Карасу районунан Сыдыгалайчы, Карагулжадан Осмонов, Ноокаттан Көкжар, Өзгөн районунан Асыранов, ал эми Чоң Алайдан Сайыт атында орто мектеби. Бул инновациялык мектептер атайын Азия өнүктүрүү банкы тарабынан материалдык техникалык базалары чыңдалып, бүт окуу тарбия процессин жүргүзүүгө бардык шарттар түзүлгөн. Ошондой эле мындан тышкары жалпы облусубузда чыгармачыл балдар менен иштеген 8 балдардын чыгармачылык борбору бар. Алар ар кандай келечек мундардын чыгармачылыгын өнүктүрүү боюнча ар түрдүү ийримдер менен иш алып барышат.
Мектепке чейинки билим берүү мекемелери облусубузда 458 саны. Бул биздин облустагы мектепке чейинки жаштагы балдарды камтууну 32%га 32%ын гана түзөт. Эгерде аймактар боюнча атап кетсем, Алай районунда 25,9%, Арабан районунда 25,2%, Кара Суу районунда 14%, Каракылчы районунда 28%, Ноокат районунда 24%, Өзгөн районунда 13,4%, Чоң Алай районунда 63,2%, Өзгөн шаарында 17,6%. Жалпы облус боюнча 31,5%, баш айтканда 32%га жакын. Бүгүнкү күндө 18 миңден ашык мугалимдер бар. Баарыбызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө мугалимдердин эмгек акысы жогорулап, 1 апрелден тартып жогорулатылган тартиптеги эмгек акыларды алышты. Бул эмгек акылар боюнча ар бир аймактарда түшүндүрүү иштери кылдат жүргүзүлүп, ар бир мектепте эмгек акыларын эсептөө боюнча атайын тарифтерди ийилип, баардык мугалимдер өздөрүнүн эмгек акыларын боюнча түшүнүктөрдү алып, бүгүнкү күндө баардыгы билишет. Ошондой эле биздин облус боюнча китеп менен камсыздоо 74%ды түзөт. Бул китеп менен камсыздоодо айрыкча башталгыч класстарда 10 жылдан берки китептер менен окуп жатабыз. Финансы каражаттарына байланыштуу жаңыланыш керек. Ошондой эле окутуу орус тилиндеги мектептерде китеп проблемасы көйгөй жаратууда. Андан кийин жетишпеген адистер боюнча дагы Ош облусунда бир аз көйгөйлөр бар. Ал окутуу орус тилиндеги мектептерде, ошондой эле баарыбызга белгилүү болгондой, акыркы мезгилдерде так илимдер боюнча адистердин жетишсиздиги. Ушул так илимдер боюнча адистердин жетишсиздигин эске алып, айлык маянаны жогорулатууда атайын ошол физика, математика, биология, химия предметтерине 20% дагы кошумча эмгек акы каралгандыгы баарыңыздарга белгилүү. Биздин сапаттык көрсөткүчтү аныктаган республикалык жыл сайын олимпиадалар өтөт. Ошондой эле жалпы республикалык тестке катышабыз биз дагы. Алтын тамга артыкчылык аттестаты, андан кийин аттестатын алуу, алтын сертификат алуу боюнча биз республикалык олимпиадаларда пандемияга байланыштуу облустун жеңүүчүлөрү гана республиканын жеңүүчүсү деп таанылган кезде акыркы 2 жылда 34 окуучу республикалык байгелүү орунга ээ болуп жүргөн. А быйылкы жылы республикага катышып биз 38 окуучудан 3 байгелүү орунга ээ болдук. Командалык эсепте 5-орунду камсыздадык. Алтын тамга артыкчылык аттестаты боюнча дагы буга чейин бизде жетишкендиктер канааттандырарлык эмес эле жыл сайын өсүүдө. Өткөн мурунку окуу жылында 14 окуучу болсо, өткөн окуу жылында бул көрсөткүч 42 окуучуга өстү. Бүгүнкү күндө 200дөн ашык окуучу артыкчылык аттестатка заявка талапнама берилген. Артыкчылык аттестат боюнча дагы 28 майда атайын сыноо өткөрүлүшү күтүлүүдө. Бизде билим берүү тармагында дагы негизги көйгөйлөрдүн бири учурда баарыбызга белгилүү болгондой, финансы каражаттын жетишсиздигинен авариялык абалдагы мектептер, курулушу башталып бүтпөй турган билим берүү мекемелеринин имараттары, ушул көйгөйлөр турат. Ошондой эле мектептерди жаңы компьютерлер менен камсыздоо, жаңы эмеректер менен камсыздоо маселеси, билим берүү жөнүндөгү мыйзамдын 38 беренесиндеги жаңыдан жаш келген адистерге шарт түзүү маселеси, коммуналдык төлөөлөр, жер, квартира ажыратып берүү, ошондой эле 10 эселенген эмгек акы төлөө маселелери
бүгүнкү күндө чечилбей келүүдө. Жана белгилеп кеткендей, орус тилинде окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде адистер жана китептер менен камсыздоо дагы көйгөй жаратууда. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, акыркы мезгилдерде коом өнүгүп, окуучулардын кылмыштуулугу дагы көбөйүүдө. Бул маселеде ата-энелердин жоопкерчилигин дагы күчөтүү керек. Ошон үчүн мыйзамга мектеп окуучуларды окутуп тарбиялоодо ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүү жагын кароо дагы бизде билим берүү тармагында көйгөй болуп келүүдө. Бүгүнкү күндө Атакан Кимсанбаев сиздин демилгениңиз менен ысык тамак окуучуларга киргизилген, ал дагы биздин облуста жакшы жолго коюлган. Биздин облуста интернет менен камсыздоо байланышы жакшы жолго коюлган. Бүгүнкү күндө 99% түзөт. Интернет тартпаган Арабан районунда 1 мектеп, Карас районунда 2 мектеп, Ноокат районунда 2 мектеп. Булар дагы бирок телефон аркылуу Wi-Fi менен колдонуп, интернет булактарынан пайдаланып келишүүдө. Ошондой эле интерактив доскалар, видео көзөмөл менен камсыздоо дагы жакшы жолго коюлган. Көмөкчү чарбаларды пайдалануу иштери дагы биздин аймакта жакшы жолго коюлган. Айрыкча Карас районунда ата-эне коомчулук мектеп деген темада жакшы иштерди жүргүзүп, ата-энелер менен биргеликте ар бир айыл өкмөттөрдө райондук билим берүү тарабынан жыйындарды өткөрүп, билим сапатын жогорулатууга бир топ салымын кошуп келишүүдө. Ошондой эле Атакан Кимсанбаев сиздин демилгениңиз менен мектеп окуучуларына, башталгыч класстарга ысык тамак киргизилгени белгилүү. Ушул ысык тамак боюнча биздин 551 мектептен 255.636 окуучу, анын ичинен 1-4 класстарда 105.507 окуучу бүгүнкү күндө ысык тамак ичүүдө. Бул ысык тамак боюнча дагы бир топ долбоорлор иштеп жатат. Биздин облуста ысык тамак менен камсыздоо 308 мектеп кирип, 55,8% түзөт. Бириккен бүткүл дүйнөлүк Азия азык-түлүк программасынын колдоосу менен 133 мектепте, ошондой эле ата-энелердин да колдоосу менен жалпы 308 мектепте ысык тамак уюштурулуп, окуучулардын ден соолугуна, ошондой эле билимин жогорулатуусуна бир топ жакшы шарттар түзүлгөн. Негизинен бүгүнкү күндө облустагы маалыматтар ушундай. Суроолор болсо жооп берейин. Дөбүтов Келдибек деген мырза сурап атат Кара Суудан. Папан айылынан дейт. Билим берүү абсолюттук акысыз кылса болобу дейт. Билим берүүнүн себеби колунда жок адамдардын зээндүү балдары жогорку окуу жайларына окуй албай жатышат акчанын азабынан дейт. Өтө маанилүү суроону бериптирсиз Келдибек мырза. Биздин алдыбызга койгон максатыбыз дагы ушул. Орто билим берүү акысыз болуу керек деп Конституцияда жазылган. Башталгыч билимди мамлекет бекер берүүгө милдеттүү. Бирок биз ошол укугубузду көпчүлүк учурда пайдаланбай келатабыз. Талап кылышыбыз керек ошону. Экинчиден, биздин жеке программабызды сурасаңыздар, анда мен 15 жылдан бери сиздерге айтып келатам. 7 жогорку окуу жайын мамлекеттик макамында калтырышыбыз керек, дагы бүтүндөй мамлекеттик болушу керек. Көрпө төшөк, шейшеби, жатаканасы, стипендиясы мамлекеттик болуш керек. Бизде азыр 70-тен ашык жогорку окуу жай бар Кыргызстанда. Бирок ошолорду бүткөн азамат жигиттердин, кыздардын кокустан экзамен алып калсаң, 0 дебесек дагы 2 да. 2. Ошон үчүн биздин балдар менен кыздар атааңдаш боло албай атат кошуна өлкөлөрдө. Анча-мынча чыгып атат. Анча-мынчасы чыгып, чет өлкөгө чыгып барып иштеп келип аткан болсо, жөн эле атабыз ажыдан келгендей болуп аны 6 ай кыйкырып атабыз. Биздин балдардын билим деңгээли. Ал эми 100 миңден 2, 100 миңден 3. А жалпы улуттук биздин сапатыбыз өтө жаман катуу төмөндөп баратат.
Муну биз мойнубузга алышыбыз керек. Биздин программабызда ушундай. Орто окуу жайдагы, жогорку окуу жайдагы 100% мамлекеттин эсебинен болушу керек, зарыл. Ушуга жетише алабызбы деген суроону коесуздар. 100% ишенимдүү түрдө айта алам, жетише алабыз. Кантип деп суроо бересиздер. Кантип экенин сиздерге түшүндүрүш үчүн көп убакыт кетет. Биздин бир да сөзүбүз аткарылбай калган эмес. Кандай убада берсек, ошону убагында так аткарып келатабыз, андан күмөнүңүздөр жок. Биздин көзүбүз да жетет, тажрыйбабыз да жетет. Азыр нравалык жагын карашыбыз керек. Ички тарбиялык жагын карашыбыз керек. Могул жерде Союздун мезгилиндеги пединститутту бүтүргөн мугалимдер, иштеген мугалимдер турат, анан жаштар турат. Экөөнүн айырмасы асман менен жерде айырмасы бар. Биз кезинде мугалимдерди көргөндө тээп бараткан велосипедиңди да токтотуп түшүп, саламатсызбы агай, саламатсызбы эжекей деп, андан бир 5-10 кадам өтүп кетип, анан велосипедди минип кетчүбүз. Момундай тарбия болчу. Мугалим келатканда баласы сен эмес, сенин ата-энең да титиреп турчу. Мугалим деген макамнан. Мугалим деген совхоздун директорунан да күчтүүрөөк эле ал кезде. Бүгүн айылдагы эң күчтүү ким? Ошол жердеги базардын кожоюну. Базарком күчтүү. Мектептин директори бакыш ошого жалдырап барат. Мына ушундай болуп калды мектептин мугалимдеринин макамы. Ага өзүбүздүн да күнөөбүз бар. Өзүбүз да күнөөлүүбүз. Себеп мына ушул системаны ушул күнгө жеткиришке 100% мугалимдер сиздер салым кошуп келдиңиздер. Шайлоодо бүтүндөй сиздерди иштетип атты. Мына ушун баягы туура эмес протоколду жаздырып аткандагы сиздер болдуңуздар. Ата-энесин кыйнап ушундай кылып аткандар да сиздер болуп аттыңыздар. Мугалимдер, садагаларым менин. Сиздер жараткандын алдында улуу даражага ээсиздер. Сиздерди аалым, силерди устат деп коет. Устатты көрүп шакирт өсөт дейт. Мына сиздер ушундай иш кылып аткандан кийин окуучулар кайда барат? Азыр 10-11 класстын агайлары анча-мынча танаписке чыкканда 11 класстын балдарынан тамеки алып жегип атат. Тамеки сурап жегип атат. Балдардан, мугалим балдар, окуучудан алып жегип атат. Караңыздар, урматтуу мугалимдер. Биз аскерге барып келгенден кийин дагы 2-3 балалуу болгондон кийин дагы бүгүнкү күндө 60-ка 70-ке чыгып калсаң дагы 50-40-ка чыксаң дагы мугалимдин алдында тамеки тиштеп тура албайсың. Бизди ушундай тарбиялаган. Ошондуктан мына сиз айтып аткан маселе бул өтө орчундуу маселе. Урматтуу Келдибек мырза, биздин фракциянын алдына койгон максаты бар. Жакын арада билим берүү жөнүндөгү мыйзамды жана мугалимдин макамы жөнүндө мыйзамды биринчи тамгасынан баштап акыркы тамгасына чейин кайрадан жазып иштеп чыгуу маселесин коюп атабыз өзүбүзгө. Биз ошол мугалимди коомдо өзүнүн ордуна коелу деп атабыз. Эмне үчүн? Себеп мугалим жалчыбаган, мугалим жарыбаган, мугалим кадыр-баркка ээ болбогон өлкөнүн келечеги болбойт эч качан. Караңыздар, дүйнөдө кандай кубулуштар жүрүп атат. Ааламдаштыруу процесси кетип атат. Караңыздар, РТР, ОРТ, Россия каналдарын көрүп атасыздар. 3-4 класстын балдары, кыздары англисче, немисче, французча кандай сүйлөшүп атат. Караңыздар, эртең технология жаңы, кече эле мына колуңуздардагы телефон чыгат десе, көбүңүздөр ишенген эмессиздер. Мына жерде отуруп алып, Москвадагы, Екатеринбургдагы балдар, кыздар менен сиз телефон аркылуу, телевизордон көргөндөй сүйлөшүп турасыздар десе, ишенген эмессиздер. Каяктагы жомок дегенсиздер. Бирок бүгүн сиздерге айтып коелу. Ушул ылдамдык менен кетсе, дагы 5 жылдан кийин биздин окуучу балдарыбыз, кыздарыбыз башка мамлекеттер менен атаандаш боло албай калат. Себеп аң сезими ага жетпей калат. Мына азыр мугалимдер сиздерден арыз түшүп атат бизге. Карточка которуп коюп атат, карточканы иштетүүнү билбейбиз, бизге колубузга эле берсе жакшы болот эле айлыгыбызды дегендей. Бул арыз көп болуп атат. Себеп карточка менен иштетүүнү билбейбиз деп атасыздар. Туурабы? Барбы ушундайлар? Банкка барып алышыны дагы билбейбиз дегендер бар. Бул жерде мүмкүн жоктур, сиздер бошто. Кече Баткенде ушундай суроолор аябай көп болду. Пенсионерлер дагы арызданып атат. Биз барып ошол банка же РСКнын бөлүмү жок.
Биз кайсы жерге барышыбыз керек? Райондук центрге барып, пенсиябызды алып келишибиз кыйын болуп атат деген маселени коюп атат. Эмнеге? Себеп ошого биз азыр заманга жараша өзгөрүүгө даяр боло албай атабыз. Заман тездик менен кетип баратат. Сиздер эмес, мен дагы карточканын эмне экендигин ошо жогорку кеңешке барганда билдим. Себеп ал жерде дагы айлыкты карточкага которот экен. Анын ичинде канча акча бар, кандай операцияларды жасайт, могу жашыраак депутаттардан сурап алып билбесең, өзүң көп биле бербейсиң. Биз могу калем менен жазып үйрөнгөнбүз. Кеңешев Бек деген мырза берип атат, Ноокат районунан. Азыркы учурда болуп жаткан билим берүү боюнча мектеп программасы 12 жылдык системага өзгөрөт деп жатат. Ушул боюнча сиздин жеке оюңуз кандай? Эгерде өзгөрсө, билим берүү системасына канчалык процент таасирин тийгизет? Экинчи суроо, орто жана жогорку окуу жайларда билим берүү системасы жакшы эмес деп жатасыз. Сиздин оюңуз боюнча билим берүү системасын кандай системага өзгөртсө, билим боюнча алдыңкы окуу жайлар калыбына кирет, катарына кирет дейт. Биринчиден мен жооп бердим. Биринчи сурооңузга айтайын. 12 жылга өтөт деп атат. Өтөт деп атат. Чуу көп, бирок кайдан чыгып атат, кимден чыгып атат, бүгүнкү күнгө чейин колубузда расмий кагаз жок. А эгерде ошол 12 жылга өткөрөбүз деген программа менен өкмөт биздин жогорку кеңешке кирген болсо, ошол жерде конкреттүү талкуу болот. Бирок менин позициямды айтайын сиздерге, 12 жылдык эмес, баягы эле 10 жылдыкка кайтышыбыз керек. Биз бүгүн орто окуу жайларды, орто кесиптик окуу жайларды күчөтүшүбүз керек. Айылдык техникалык училищаларды калыбына келтиришибиз керек. Өткөндө менин сөзүм эмес, өкмөттө иштеп аткан азаматтардын сөзү, эмне үчүн бул долбоорду Ариске берип атасыңар десем, жалаң баш иштегендер ошол жака кетип калды деген жоопту уктуңуз. Уктуңуздарбы? Уктуңуздар. Демек, мындан логика, мугалимдер сиздер түшүнөсүздөр. Демек, жалаң баш иштебегендер өкмөттө калды деген сөз да бул. Кандай дейсиздер? Мына ошол билим берүү. Рахмат. Ошол билим берүү сиздердин министриңиздердин орун басары өзгөндү түп-түз алып барып Баккенге кошуп салбадыбы? Ошол кантип иштейт ошо министрликте? Кандай дейсиздер? Вот эми ал айыл чарба министринин орун басары, министри. Бар экенде. Баткенге киргизди. Ал букадан сүт алып атат, берки айыл чарба министри. Мына ушулардын баары кайдан чыгып атат? Кайдан чыгып атат? Айланайындар. Ошол мектептен чыгып атат. Ошол окуп аткан жогорку окуу жайдан чыгышып атат. Мен айтып атканым, министр, орун басар, депутат болуп баргандардын эки барак кагаз эмес, эки сүйлөм жазса канча ката кетирерин сиздер көргөн эмессиздер. Биз көрүп атабыз күндө. Мына ошол билим берүү министрлиги тарабынан мына кагазды берсеңиз. Мына билим берүү министрлиги тарабынан 30 март номер 181 ушул жылы токтом чыгарышты. Ушул токтомдун ар бир бетинде канча ката бар экенин көрсөңүздөр айланайында. Кыргыз тил мугалимдери бар ошол жерде. Канча ката бар ошол жерде. Окуй албайсың. Министрдин токтому бул. Министр кол койгон токтом. Дагы бир министр өтпөдүбү? Эки ката болсо эч нерсе болбойт деп. Мына биздин деңгээл, туугандар, мен асмандан алып аткан жокмун. Кантип өзгөртсө болот дегениңиздерге дагы бир жолу баса белгилейм. Советтер Союзунун мезгилинде мен ошол мугалимдерден сурадым эле. Биз ушул Ошко келет элек. Кудайга шүгүр, кезинде областтык олимпиадаларда жеңүүчү болуп келгенбиз биз. Тил адабияттан. Дилмаек жазып, аңгеме жазып. Биринчи орундарга чейин жетип келген мектептерден чыкканбыз биз. Ошондо Кокустан ошол эки барак дилмаекте бир ката кетсе 5 алуучу эмессиң. Мен айтпайын азыр жанакы тире, кош чекит, үтүр чекит, же жаңы абзац дегенди айтпайын. Алар боюнча түшүнүк жок азыр алар эч кимде. Сөздүн өзүндө ката кетсе, сөз эмес, сүйлөмдү туура эмес курап койсоң, эки баа койчу да мында, эки баа. Биринчиси мазмунуна, маанисине, экинчиси грамматикалык жагына. Мазмуну мыкты экен, бирок грамматикадан ката кетириптир деп мазмунуна 5, грамматикасына
Сызып туруп 4 деген мааны коюп коет эле биздин эжекелер. Макулсуздарбы? Мына ушундай доорду окуганбыз. Ушул доорго кайрадан баргыбыз келет. Айттым мен, велосипед ойлоп таппайбыз, ушуга барабыз. Өтөнбаев деген мырза өтөт Кадамжайдан. Бүтүн Кыргызстан партиясына дейт, Садик деген бул бала бакча, мына отурат. Көп жыл Москвада иштеп келген жигит мына. Бегмат деген азамат. Кадамжайдан келип турат айыл. Кече Кадамжайлыктар да аябай суранышты бизден. Кадамжайга да келип ушундай жолугушуу өткөрүп бериңиздер деп. Буюрса келебиз деп убада бердик. Садикке дейт, мектепке электрондук каттоо кээ бирөөлөр үчүн татаал дейт. Ошонун айынан фото салон, видео салон, интернетти мыкты билген инсандар үчүн кошумча акча иштөөнүн жолу болуп калды. Сунуш кандайдыр жеңил каттоо приложение иштеп оңой каттаса карапайым эл ушуну түшүнүксүз болсо микрофондон айтып берейин дейт. Түшүндүм, Бегмат мырза. Бирок сизге эле ушул жерден эле жооп берейин да. Электрондук каттоодон өтүп койгула, Москвада жашап аткан кыргыздар шайлоого баргыла десе өтпөй койдуңар го. Туура. Мына карагыла, мойнуңарга алгыла. Барбай койдуңар го. Эгер ушул эле укукты алып берсеңиз, баарыбыз өтөбүз дедиңер эле го. Өттүңөр эми 40 000 киши өттүңөр, 45 000 киши өттүңөр, а шайлоого 4 000 киши бардыңар айдан. Мына ушундай мугалимдерди, окуучуларды электрондук каттоого менимче бул жерде билим берүү институтунун директору бар. Биз көптөгөн маселени өзүбүз кыйындатып атабыз. Ушуну ар бир мектепке барып, баягы ата-энелер менен жолугушуу дегенди өткөрөсүздөр силер. Ата-энелер менен жолугушууну өткөрүп, ошого бир мыкты билген жигитти же кызды эжекени алып барып, ушуну 2 саат окутуп койсоңуздар болот го. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүү дегенди мен ушундай түшүнөм. Ар бир айылга барып, электрондук каттоо деген момундай болот. Момунтип каттайсыңар, балаңды, небереңди ушинтип каттап койсоң, биздин каттоодон өтөт деп түшүндүрүп коюу иштери кыйын эмес го дейм, Жасаса болобу? Ушундай маселени дагы жогорку кеңешке чейин көтөрүп отуруунун кажети жок. Закирова Фарида деген эжекебиз сурап атат. Кара Суу районунан. Мен арыз берүүнүн себеби төмөндөгүчө: мектептерде башталгыч класстарды ысык тамак менен камсыз кылуу жана балдар бакчаларга азык-түлүк жеткирүүдө тендер деген балеге кабылганына мектеп бала бакча жетекчилери нааразы экенин айтышты. Бирок өздөрүнүн ким экенин, кайсыл мектеп, кайсыл бакчадан экенин айтпоону сунушташты. Себеби белгилүү. Коркушат. Сизден суранарыбыз. Тендерсиз эле дейт. Тендер дегенди балдардын тамак ашына өздөрүнүн соодасын аралаштырбасынчы. Райондун жетекчилерине, айылдык кеңештерге кайрылышкан дейт. Мугалимдер, устаттар, аалымдар, ата-энелер бизди мынтип окуткансыздар. Башың айбалта кармап турса да, чындыктан тайба деп айткансыздар. Силер кокуп атам десеңер, балдар кайда барат? Коком дейсиңер го. Үркүп атам. Бизди үркүтүп атат. Мен өткөндө эле жүргөндө айттым эле, үркүп кеткенде биз эмне малбызбы? Койбузбу? Адам да үркүчү эле. Адам чочуп кетиши мүмкүн. Бирок үркпөйт го дейм, Мындан туп-туура 106 жыл бир үрккөн экенбиз. Үркүп барып, Үрүмчүгө чейин жеткен экенбиз. Азыр каяка барабыз үркүп? Каяка кетебиз? Мугалимдер, мен сиздерден суранам. Эгер сиздер жаратканга ишенсеңиздер, жараткан айтат, жараткандын буйругусуз теректеги бир жалбырак дагы үзүлүп жерге түшпөйт дейт. Рызкыны мен берем дейт. Директор бербейт. Директор бизди коркутту деп чыгасыңар. Эжекелер, чындыкты айталы.
Кайнатаңарды деле постойка смирно коюп атасыңар го. Директордон коркосуңар да. Кайненеңди титиретип коюп атасың, директордон коркосуңар да. Шылтоо издебегилечи, садагаларым, мен суранам сиздерден. Коркпогула. Сиздерди мектептен айдап, мына институттун директору айтсын. Мугалимдер жетишпейт азыр. Сиздерди мектептен айдап берип, ал эмне, аялы келип сабак берет сиздин ордуңузга. Жөн эле корком дебегилечи, садагаларым. Суранычы сиздерден. Bir жолу жашайбыз. Айланайындар, bir гана өмүр сүрөбүз. Эркин, жүрөгүң эркин болмоюнча бактыңды сезбейсиң. Жүрөк эркин болсунчу. Бизде эмнеге кыргыздарда Борбордук Азиянын чөлкөмүндө карап келсеңиздер, жүрөк оору боюнча кеткендер, каза болгондор биринчи орунда туруп атабыз. Эмне үчүн билесиздерби? Жүрөк кысылып жүрүп өлүп атабыз биз. Аялы күйөөсүнөн коркот, күйөөсү аялынан коркот, экөө биригип директордон коркот, же иштеп аткан болсо айыл өкмөттөн коркот, айыл өкмөт акимден коркот, аким жогорудан коркот, той өткөрүп аткан болсо досторунан коркот, абысындарынан коркот, дасторконун сындайт деп титирейт. Етің жакшы бышпай калыптыр дейт. Наның гүлдөп кетиптир дейт. Ачыбаган камырды жаап коюптур дейт. Миң түркүн жооп табабыз дагы бири-бирибизден коркобуз да. Конок чакырып алып да коркуп отурабыз титиреп. Ошол жерден дагы кыйкым таап чыгып кетет бизди сындап деп. Той өткөрүп атканда да коркобуз, кечигип калат деп. Мен агайлар, эжекелер, сиздер оңолмоюнча коом оңолбойт. Себеп сиздер устатсыздар, мен дагы бир жолу айтам. Сиздер кандай тарбия берсеңиздер, коом ошондой болот. Коркпоңуздар. Мына бала бакча боюнча, тамак аш боюнча тендер деген маселени азыр күн тартибине коелу, маселе жок. Өзгөчө кылып туруп күн тартибине коелу, туура айтасыздар. Мисалы, Беш Абышка деген айыл бар. Беш Абышка деген айылда туп-туура 125-126 кожолук бар. Ар бир үйдөн бирден окуучу келген болсо 100-150 бала окуйт. Ошол 150 бала Беш Абышкада туруп кимге тендер өткөрөт айланай? Бул не деген маскарачылык? Андан жогорусунан Кызыл Абад мектеби бар, Кара Ташта. Эми биз 60 бала окуган мектептерди да көрүп келатабыз. Ага тендердин эмне кереги бар? Ушуну жөнгө салабыз, убада беребиз. Өзүм билемдикке алып келгени аз келгенсип, эми атабыз казинодон баш чыкпай калабы. Башчы кызыктар болбосо, күн карама депутаттар суроо. Мен сиздерге убада берем. Биздин бүтүн Кыргызстан фракциясынын позициясы бекем, тунук, так. Андай казинолор биздин Кыргызстанда изиде болбошу керек. Болбойт андай нерсе. Биринчи окуудан өткөрүшүптүр. Экинчи, үчүнчү окууга чейин биз колубуздан келген бардык аракетибизди жасайбыз. Казино деген ат Кыргызстанда өзү имарат эмес. Ошол сөз сүйлөнбөшү да керек. Кыргызчага которгондо аны кумаркана дейт. Кумаркананын кандай болушуну раматылык Чубагажы айтып өттү эле какшап. Эми бир нерсеге караганда тазараак деп баягы Абдышүкүрдөн дагы жакшы эле жоопту угушту эле. Туурабы? Бул нерсе болбойт. Бул нерсени туугандар, айрыкча мугалимдер, агайлар, эжекелер, аксакалдар, ошол депутаттар чечет да деп олтурбай сиздер дагы бир көмөк беришиңиздер керек. Айыл өкмөтүнө барып арызданышыңыздар керек. Айылдык кеңештин депутаттарын тез чукул жыйынын өткөрүшүңүздөр керек. Жогорку кеңешке жерлерден ушундай кайрылуулар болуш керек. Эл каршы буга. Эл колдобойт муну. Элдин нааразычылыгы болуп атат деген билдирүүлөрдү сиздер дагы жасашыңыздар керек туугандар. Ар бир окуу жай, керек ар бир мектептин мугалимдер жамааты өзүңүздөрдүн үнүңүздөрдү кошушуңуздар керек. Караңыздар, башка өлкөлөрдө кайсы бир деңгээлде туура эмес жолдор кетип барса, аксакалдары чыгып айтып атат. Баягы окумуштуулар чыгып айтып атат. Жазуучу акындар чыгып айтып атат. Бизде андай жазуучу акын калган жок. Бизде моундай томолок темирдин кулдары калган.
60-ка чыкканда эмгек сиңирген болсом, 70-ке чыкканда эл акыны болсом деген гана кишилер калган азыр. Биздин фракциянын позициясы бул өтө так. Биз эч кандай андай казино деген нерсеге, кумаркана дегендерге мүмкүнчүлүк бербейбиз. Соңку мүнөткө чейин күрөшөбүз биз. Тойчубек уулу Олжобай дейт. Көк арттан, Каракулжадан. Жогорку окуу жайлардан манас таануу сабагы жоюлат деп жатат. Кыргыздын эң негизги баалуулуктары манас эпосунда болсо, улуттук баалуулуктарды дагы кандай жол менен сиңиребиз элге дейт. Бул сабакты жоюунун зарылдыгы барбы дейт. Бул сабакты жоюу эмес, манас деген айылды деле жок кылып атпайбы? Аны көрүп атпайсыздарбы? Биздин манасчылар дегенде аларды кол тийбес бир инсандардай көрчү элек, аларды дагы маскаралап, саясатчылардан беш бетер, журналисттерден беш бетер талкалашып атпайбы? Мына ушунун баары, урматтуу агайлар, эжекелер, сиздердин унчукпай отурганыңыздардын аркасынан болуп атат. Унчукпайсыздар. Бир акылман айткан экен да, бүтүндөй адам баласына жат нерсе ар бир коомдун макулчулугу менен болот деп. Сиздер макул болуп атпайсыздарбы? Манас айылы талкаланса деле макулбуз. Чек арабыз өзгөрүп атса деле макулбуз. Суу үзөтүп атса деле макулбуз. Келсе шалтактатып, өп кучактап батаны бере беребиз. Аркасынан ыйлай беребиз. Токтонолу. Кагылайын калкым, токтонолу. Токтонолу айланайынга. Эгерде коомдун локомотиви болгон мугалимдер токтотпосо, башка эч токтото албайт мени. Эгерде коомдун күзгүсү болгон аксакалдарыбыз калыс сөзүн айтпаса, отурган жерде бир кесе шорпону ичип бата бере берсе, сакалын сылап, коом оңолбойт. Көч башы сиздерсиздер. Сиздерге карап түздөнөт. Бая Союздун мезгилинде билесиздер, жалгыз мугалимдер үчүн мугалимдер газетасы деген чыгат эле. Учительская газета деп орусчасы чыгат эле. Эл агартуу деген журнал чыгат эле. Бардыгын методикалык сабактарды ошонун аркасында алдыңкы ыкмалар деп туруп чыгарат эле. Ошондон эле окуп үйрөнүп алат элеңиздер мугалимдер. Мен мугалимдин баласымын. Менин да атам 40 жылга жакын мугалим болуп пенсияга чыккан киши. Биз билебиз. Атам окуп таштап койгондон кийин мен да уурданып алып окушумун ошо эл агартууну. Биз ошол деңгээлге алып келебиз деп атабыз, Кудай кааласа. Мына жогорку окуу жайлардагы ошол манас таанууну алып салыш менен эмес, биз мектептерге 1-класстан баштап ыйман сабагын киргизели деп атабыз. Ыйман десе эле сөзсүз эле турда жанакы пилла бере турган курттардай болуп оронуп алыштын эмес экен. Ал сырткы көрүнүш экен. Ыйман деген көкүрөгүңдөгү, жүрөгүңдөгү экен. Маселе ушунда турат. Ыйман деген бул адамгерчилик экен. Ошон үчүн биздин партиянын 3 сөздөн турган девизи бар. Ыйман, мыйзам, тазалык деген. Кийин коштук, тартип. Себеп ыймандуу өлкөдө мыйзамы жок деле жашай берет. Биз башта Союздун мезгилинде ушинтип жашадык, эч ким мыйзам окубайт эле. Бирок ыйман бар эле. Мугалимдерден коркуу, ата-энеден коркуу, өзүңдөн жогорку класстардагы окуган балдардан, кыздардан айбыгуу, ушундай бар эле, азыр андай жок. Ушул ыйман маселеси. Олжобай мырза, сиздин ушул сунушуңузду биз кененирээк кылып беребиз, Кудай кааласа. Манас таануунун ичиндеги ошол ыйман сабагына сөзсүз маани беришибиз керек. 8-9 класста кыздарыбызга ийне кармаганды үйрөтүшүбүз керек. Капкил кармаганды үйрөтүшүбүз керек. Чаули дегенди билем экен азыр ушул кыздар, билбесе керек. Чаули менен биздин энелерибиз боорсок бышырчу эле, каттама жасачу эле, азыр билбейт чаули дегенди. Ырабы? Балдарыбызды аскерге даярдоо деген сабагын киргизишибиз керек. Колуна курал карматып үйрөтүшүбүз керек. Калашников автоматын биз 7,5-8 секундта чаччубуз. 11 секундка чейин, бүгүнкү күнгө чейин мен эсимде калыптыр. 50 жыл болуп атат. 40 жыл болуп атат. 11 секундта биз кайрадан жыйнап койчубуз. Калашников автоматын. Биз билчүбүз гранатаны кандай кылып ыргытат, кандай кылып коргонот. Ушул багыт бизге аба менен суудай керек азыр.
Мамат Жакып уулу Жумабек мырза берип атат. Жалпы республикалык тестирлөө боюнча көз карашыңыз, мисалы ЖТР боюнча программалар мектеп программасына туура келбейт дейт. Көп эле нерсе туура келбейт. Биз ушул мүмкүн эрте менен туруп Москва кандай чечим кабыл алса ошону кайталаган элбиз го, биз өзүбүздүн акылыбыз менен иш кылбаган элбиз го. Мен ушу Москвага инсап берсе, ОРТны жоёбуз деген окумуштуулар чыгып атат. ОРТ жоюлса, биздин илимпоздор дагы ошого, сабаттуу инсандар дагы ошону туурап калса экен ажап эмес деп атам мен. А биздин колубуздан келе турган деңгээлге жеткенде, мен биринчи заматта ошол ЖТР деген нерсени жоготобуз. Мугалим түздөн түз сабак берип аткан, экзамен берип аткан жигиттин, кыздын көзүн көрүш керек. Ал баарлаш керек. Ойлонуп эле бар табакел кылып басып койсо мүмкүн ал 35 суроосуна жооп берер. Мүмкүн туура келип калат да. Теория вероятности деген бар. Мына ушуга барышыбыз керек биз. Мүмкүн сабакты ошол мезгилде ошол жигит, ошол кыз билбей атат, бирок гений болуп чыгышы мүмкүн ошол. Адам катары. Ал жерге ыклас керек. Умтулуу керек. Билимге болгон бир ачтык керек. Ачтык сезими керек. Мына караңыздар, биздин залкар инсандардын көбү сабакты эмес, ошол жазууну билбей барышкан. Мына Маркумдар үнү деген китепти ким окуду? Сиздер, вот. 3 киши окуптур, 5 киши окуптур. Мына караңыздар, мугалимдер көп. Ошо Маркумдар үнүндө Гапар Айтиевдин бөлүгүн окудуңуздарбы? Окудуңуздар, азамат. Мына ушул сиздердей кишилер бар, менде үмүт оту жанат. Мындай китеп бар экенин да билбейт азыр. Мына ошол Гапар Айтиевдин эскерүүсүн караңыздар, мен эки жеринде көзүмдөн жаш чыгып кетет ушуну окуп атканда. Биринчиси Жомарт Бөкөнбаев менен Касым Тыныстановго жолуккан жери, жанагы бакта эч кандай жата турган жери жок, чөптүн үстүндө түнөп калган учуру. Эрте менен келип, мен силерге жардам берем деп, бир ыкчам бир жигит ушундай кетти, көрсө ошол Жомарт Бөкөнбаев экен деп. Мына караңыздар, кандай ынтызарлык менен. Ошол Гапар Айтиев, ошол Төлөйкөн тараптан канча чакырым жөө басып келиптир, мен окууга барам деп. Ыйлап жүрүптүр. Константин Кузьмич Юдахин сабак бериптир аларга. Китеп окуунун пайдасы ушунда дагы турат. Тарбиялык мааниси өтө чоң. Туугандар. Ошон үчүн тестирлөөгө биз тестирлөөнү Бешеналиев мырза менен акылдашабыз. Баллон системасынан кайтуу деген сөздүн мааниси ошондо турат. Баягы союз системасына барабыз. Англия, урматтуу туугандар, жакында билим берүү министри жарыя кылды. Биз өтө ийгиликтүү түрдө совет билим берүү системасына өттүк деп, Англия. А биз андан баш тартып атабыз. Маткаримова Фируза деген эжекебиз суроо салып атат. Менин кайрылуумдун себеби дейт, өзбек тилинде окутуу жүргүзүлгөн мектептерде биология предметинин окуу китептери жетишсиз. Өзбек тили жана адабияты предметинин сааттары кыскарып кеткенине байланыштуу мугалимдерге сааттар жетишпей ишсиз калып жатат. Же болбосо кичине саат менен иштөөсүнө туура келип жатат. Жана коррупция өнүгүп кеткенинен Олимпиада жана жылдын мугалими деген ушуга окшогон конкурстардан өз билими менен орун албай жатышат. Эч жерге кайрылган эмесмин дейт. Биринчи сизге кайрылып атам дейт. Фирузайым, эң туура маселе көтөрүп атасыз. Мына окуу китептери жетишсиз деп атасыз. Биз кезинде жыл сайын 30%дан окуу китептерин жаңылайбыз деп, бирок биз кетери менен бул маселе токтоп калган. Өзбек адабияты предмети эмес, азыр кыргыз тили, кыргыз адабиятында кыскартышыптыр бул азаматтар. Тарых сабагында кыскартышыптыр, география сабагында кыскартылыптыр. Баракелде. Гүлжан деген айым суроо салып атат. 2010-жыл Ош окуясына бийликтүү уулум байланыштуу уулум Муратов Чыңгыз мектепке барып ошол жерде токмок жеп, азыркы учурда тез-тез талмак оорусу менен ооруп, экинчи топ майып Ош шаарында майыптарга деп салынган үйлөрдөн тийбей калган. Же майыптарга деген үйлөр сатылып кеткен. Ош шаарынын майыптарга 2010-жылга дейт. Мен мына Голи Акматкуловна айымга берем. Бул киши дарегиңизди жазып турсуз, телефонуңузда жазып койсоңуз жакшы болмок. Кызыл байрактан дейт. Телефонуңузду жазыңыз. Ушул биздин кызыбызга бериңиздер.
Бул киши мыйзамдуулук боюнча комитетте иштейт. Эгерде ошол мезгилде майып болгон кишилерге үй менен камсыз кылат деген чечим чыккан болсо, сиздин үйүңүздү колуңузга кайтарып бергенге мүмкүнчүлүгү толук түрдө сабаттуулугу жетет. А эгерде андай чечим болбосо, анда жазуу жүзүндө жооп аласыздар. Макулбу? ГКМБдын кишилери ошол жерден качып жүргөндөр. УКМКнын кишилери. Баягы элдердин ошол буудай себиш керек да, ошол жаанын алдында себип калыш керек. Кооператив жөнүндө мыйзамдарды иштетсе болобу, инвестор алып келсеңиз, доля сураган адатты кантип калтырабыз. Сиз шайлоодо акча сурабай шайлоого барсаңыз, ошол доля жоголот. Ошол жол доля жоголот. Бул коррупциянын башы баары айылда, туугандар. Мына мугалимдерден башталат, аттестат жазганда башталат коррупция. Кой, аяшым болот эле, аяшымдын бөлөсү экен, жездемдин баласы экен деп эле 5 тура бересиңер. Аттестатка толтуруп атканда. Чийбулов Алимбек деген мырза Төлөйкөн Кичи районунан. Биринчи мектептердеги 10 жылдык кылыш керек, 12 жылдыкты каршыбыз дейт. Биз дагы мектептердеги 6 күндүк сабакты 5 күндүк кылып өзгөртсө дейт. Буга абада бере албайбыз. Эгер 10 жылга кыскара турган болсо, тескерисинче 6 күндүк кылышыбыз керек. Программа бүтүш керек. Ар дайым акыйкатты, чындыкты айтып жүрө бериңиз. Рейтингиңиз жогорулай берсин. Бүтүн Кыргызстан партиясы эч жерге кайрылган эмесмин дейт. Бизге чындыкты айтып жүрө бериңиз деп бата кылгыла, өзүңөр айтпай отура бериңер. Силер үчүн биз айта берели. Окуучуларды 100% окуу китеби менен камсыз кылуу кандай ойлор дейт. Мен айттым, совет системасына өтсөк ушундай болот. Советтик доордогу билим берүү системасына колдойбуз, абдан жакшы ой бар экен дейт. Биз бул системаны бир жок, оң тарабы бар экендигин талашсыз дейт. Туура. Исраилова Нуржан деген айым. Көчкөнбаев Акылбек деген мырза берип атат. Кабмин Улуттук банк перевод акча Россия жана башка өлкөлөрдөн келип түшкөн доллар менен салынса да банктар доллар жок деп сом менен берип жатышат. Айырма 200 сом болот. Кайра доллар алыш үчүн ушундай кыйналып атат экен да. Мен муну Эмил мырзага берем. Бул суроону телефонуңуз бар экен, Көчкөнбаев Акылбек мырза. Эмил мырза жанагы айткандай бюджет комитетинде мүчө. Бул киши бюджет комитетинде башкарган адисибиз. Ушу кишиге берейин. Ушу киши суроо салсын банктардын тийиштүү кишилерине, жетекчилерине. Мага пальтон костюм. Бул жерде кол эле коюп коюптур, аты жок. Жогорку окуу жайлардын мугалимдери эмне себептен аттестация өткөрбөй эле диссертация $5000, $10,000 чейин сатып алып иштейт дейт. Эми ошол жогорку окуу жайда мугалиммин деп аткан киши өзү наамды $5000 сатып алып аткан болсо, ал эмне болот ошол? Айткылачы. Өзүңүздөр эле жооп берсеңиздер, туугандар. Мени кыйнабасаңыздар ушул жакта. Абыт Ибраимович деген мыкты депутатыбыз бар эле. 95-жылы жогорку кеңеште. Ушу киши айтканда, мага бир жакшы тай, 2 жашы кызылынан алып келип бергиле, кандидат кылып чыгарып коем деп. Азыр академия ушундай болуп калды деп сындаган эле ушу киши. Мен ошондой окуяларды көрүп туруп, бул академиядан расмий түрдө чыгып кеттим деп арызын таштап чыгып кеткен ушу киши. Бул академия болбой калды деп. Андан бери 25 жыл өттү. Кудай берип калды азыр. Азыр барбай деле кандидаттыгын жактап коюп атат. Садикке балдарды берсең $100-200 чейин алышат. Горшок, простыня, подадение. Кыргызча эмне дейт ушуну? Азамат. Сиз мектепте 5 окуган экенсиз. Кудай кааласа. Ушуну эле жазса болмок. Ушундай деп эле шейшеп деп. Шейшепке чейин. Рахмат. Мектептерде азыркы мезгилде ошо пододеяльник 1000 сомдон ремонтко 500 сомдон алышат дейт. Тартип жок жерде ушундай болот. Мектептерде азыркы мезгилде деле ремонтко 450 сомдон охранага дептир 350 сомдон чогултушат.
Бул жашыруун эмес. Ош областтык бардык мектептерде жылына апрель, май айына чогултушат дейт. Ушундайбы эжеке? Я. Siz жооп берсеңиз. Мына микрофон берин. Мектепке жыл сайын ремонтко мамлекет тарабынан акча бөлүнөт. Эч кандай чогултуу боюнча бизде маалымат жок. Сиздерде мындай болуп калды да. Кече Баткенде дагы чогулушта отурганда бизге факты бергиле дейт да. Бул эжекебиз дагы айтып атат, бизде маалымат жок деп. Сиз Кыргызстанда жашайсыздар, ушул жерде жашайсыздар. Сиз тойго барасызбы? Тойгуларга барасыздар. Абысын барбы? Мен ушу жетекчи болгондо кулагына бир пахтаны бекем тыгып, ант ичип, кызматтан кеткиче албайм деп келишет окшойт да. Эч нерсе укпайм, эч нерсе көрбөйм. Siz bilesiz Aydınay. Men ушул жерден туруп сизге күнөөкөр болгум келбейт, бирок Аллахтын алдында күнөөкөр болгум келет. Мен сизге 100% айтам, акча чогултасыңар. 100% айтам, чогултасыңар акча. Ушуну мындай кылыңыздар. Мындай кылыңыздар. Кол чабыш жеңил, күрөшүш кыйын. Ошону кайсыл мектептерден чогултуп аткан болсо, сиздер кол коюп, коркпой, үрүкпөй, бизге жибериңиздер. Мына комиссия келсе унчукпай каласыздар. Бул оору, илгерттен чирип бараткан оору ушул. Кече мына лейлекте жабыр тарткан үйлөрдүн бүтүн баарын куруп берген үйлөргө кышында жылыта албайбыз. Жайында аба жетпейт. Аба алмашуу мүмкүн эмес деп 100 канча киши кол коюп бизге жиберген. Биз ушуну фракцияда талкууладык, ушул боюнча дагы баралы деп барсак, бүт баары жер карайт, айтпайт да. Коркот. Неден коркот, айтпачы. Менин үйүмгө аба кирбейт дегенден коркобу. Мен кышы менен 2 каптан көмүр жагып ысытып араң чыктым дегенден коркобу. Неден коркот? Эми мына бүтүрүүчү окуучулар 11-9 класста мажбурлап ремонтка шарттуу түрдө чогултушат 600 сомдон 1000 сомго чейин дейт. Ушул чындыкпы? Чындык да ушул, акыйкат ушул. Мектептеги мугалимдерге жанагы экзамен тапшырып атканда силер балдардан дагы чогултуп, түшкү тамакты да ошентип чогултасыңар. Ал дагы факт. 200 сомдон. Мейли, аттестаттагы 200 сомдон чогултсын, себеп аттестатты даярдаш керек. Ал документ. А бирок бизге тамак алып кел дегени. 200 сомдон тамак ичебиз дегендери, агайлар, эжекелер. Агай, эжекелер. Инсап берсин. Акбура уулу Сыймык. Тоолуу аймактарда мектеп, бала бакча жетишсиздик жокпу дейт. Мисалы, Алыс Карабан районунун Чөгөн айылында бала бакча жок. Биз булардын баарын анан НРПТга даярдануу, ЖТРга экен. Айылдарда шарт жок дейт. Кантсек болот? Билбейм. Чындыгында мен билбейм. Жооп бере албаган суроого жооп бере албайм деп айтам. Кенжебүбү Зулпукарова дейт. Зулпукаровна Асия дейби. Гүлмира эжеке Ош муунун МБДФак. Бул эмне деген? Факультет МБДФак. Медфак экен. Мугалимдерден жоюп эле салбайбы? Себеби окуп жаткан студенттердин билим деңгээли төмөн. Акча менен бүтүрөт. Бир гана алардан окуп чыккан максаты авторитет кадыр баркына карап калды. Эмне үчүн катуу көзөмөл жүрбөйт.
Кайсы байдын уулу кызы окушат, мээсинде эч грамм билим жок дейт. Гүлмира эжеке, сизге бериптир муну суроону. Барбы жообуңуз? Азыр микрофонго айтыңыз. Акча чогултуу боюнча биздин облуска кайрылса, биз иликтеп беребиз. Ошону даректөө кайсы мектепте канча сомдон чогултуп атат. Бул боюнча маалымат болсо сөзсүз түрдө мыйзам түрүндө иликтеп беребиз. Ал эми мына жогорку окуу жайлары боюнча жазылыптыр. Мен мектептер боюнча иштейт элем. Ошон үчүн бул жогорку окуу жайларына тиешелүү. Жакшы. Мына мектептердеги акча чогултуу боюнча сиздерге фактынын кереги жок эжеке. Факт ар бир мектепте. Жөн эле барып эле кирип коюш керек, сурап коюш керек. Бардыгы мектеп чогултат. Ага фактын издебегиле. Факты ушул жерде турат. Ушул чогултуп аткан мугалимдер отурат ушул жерде, ушулар айтып атат. Илгери бизди темир чогулткула, анан кагаз чогулткула дейт эле да мугалимдер. Азыр акча чогулткула деп калыптыр. Шерали мырза суроо берип атат. Жалпакташ айыл өкмөтүнүн Киров айылынан Ысык Алма орто мектеби, Кысык Алма орто мектебинин жаңы мектеп 6 жыл дегенде тургузулду. Спорт залы бүтпөй калды. Фундаменти коюлганына 7 жыл болду. Мектептин жарымы шыбалып бүтө элек дейт. Буга да жооп беришим кыйын. Эске алып коюшубуз мүмкүн. Биз бүтүрүбүз дегенден алысыраакмын. Тойчуева Гүлжан дейт. Биз барабыз, Кудай кааласа, мен ошо Кысык Алмадагы мектепке барам мен буюрса. Билим берүү системасындагы коррупцияны жоюу маселесин кандай жолго салса болот дейт. Сиздер жоёсуздар. Сиздер жоёсуздар, туугандар. Сиздер туура баа койсоңуздар, сиздер акча алып жогорку окуу жайга киргизбей койсоңуздар, жоюлат. Сиздер жоёсуздар, туугандар, аны мен жоя албайм. Сиз жоёсуз. Балык башынан сасыйт демекчи, жогоруда турган жетекчилер билим деңгээлин көтөрүүнүн ойлогон ордуна каерден кандай пайда чыгарсам экен деп ойлойт дейт. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу системасында абдан чоң жогорку деңгээлге уюштуруу керек деп эсептейсизби? 100% ошондой деп эсептейт. Себеп мугалимдерди квалификациясын жогорулатуу боюнча кайрадан институттардан окутпаса, азыр 30 жыл башта диплом алып кеткен бойдон эч жерде окуй элек мугалимдер толтура. Канча жаңылыктар кирди. Кыргызча жазылган кайрылуума ката болсо кечирим сурайм, өзүм орус тил мугалимимин дейт. Болот эжеке, анча-мынча Гүлжан эжеке. Мен кыска жооп бергенге аракет кылам. Азыр бизде туп-туура убадага ылайык 5 мүнөтүбүз калды. Биздин мугалимдердин кагаздарына көз карашыңыз кандай дейт? Жана айттым. Бирдиктүү форма деген менен окуучулар ар кандай кийинип келишет. Сиз айткан СССРдин убагында форма фартукка өтсө, кыздар балдар да жакшы болмок дейт. Мен мамлекеттик катчы болгонумда бирдиктүү формага өткөргөмүн, эсиңиздерде бар. Андан бери бүт баары жайлоого чыгып кеттик кайра. Эгер биз келип калсак, бирдиктүү форма болот. Ош базарынын директори дагы, баласы дагы бирдей кийинип келет. Ата-энеси тишинин кирин соруп Россияда жүргөн бала кыз дагы бирдей кийинип келет. Бирөөнүн алдында кыйын болбойт. Бирөө азыр саясатчылардын арасында да болуп атпайбы? Бирөө 2,5 миң долларлык кийет, Кемзирде. Biz 2000 сомдук кийебиз. Мына ошондой илим, билим жаатында, тарбия жаатында бүтүндөй баары. Ким болсоң ошондой бол, мектептен чыкканыңда мага десең, башың көтөрө албагандай алтынды мойнуңа илип ал. Бирок мектепке сен бирдей формада келишиң керек. Мына ошондой тартипти киргизебиз биз. Бөркүңүздөрдөй көрүңүздөр. Биз убагында киргизгенбиз муну. Жаш мугалимдерге жана медиктерге мамлекет тарабынан ипотекалык кызматтарды жана айттым, макамына жараша карайбыз. Шаарда директорлорго ротация өткөрүлөбү, эгер 5 жыл болбосо да ротация кылсаңар дейт.
Биринчи кезекте ротация бул бардык маселени чечет дегенден алысмын. Илгери Советтер Союзунун мезгилинде 30 жыл бир мектепте директор болуп, ошо мектепти гүлдөткөн инсандар болгон. Биз анын ишине карашыбыз керек. Ротация, во имя ротации, ради ротации деген нерсе болбош керек. Эгер ишинде иштеп атабы, мага десе 30 жыл отурсун. Эгер иштей албайбы, 3 күндөн кийин кетсин. Мына адамдын адамдыгына карап мамиле кылышыбыз керекпиз. Полотов Бектемир убагында Разаковта чет жакта жүрүп көзү өттү эле. Бакиев Курманбек Салиевич да ошондой болбойбу? Күнөөлүү болсо да, күнөөсүз болсо да алып келүүгө мүмкүнбү дейт. Алардын күнөөсү жок экенин кече Ширшов келип далилдеп турган. Болду да. Ага айтпадыбы? Буга бирдей иш козголгон эмес экен. Аяй бала экен. Аларга кылмыш иши козголгон ушул мамлекеттик казынаны уурдап алды деп козголгондо. Баланча миллион долларды сыртка чыгарып кетти деп козголгондо. Демек чыгарып кетпептир да. Ал жигит айтыптыр, баары Кыргызстанда калган, каерде жатканын билем. Десе айтыптыр. Садыр Жапаров дагы эл менен жолукканда алып келебиз деген эле. Эми ал жигиттин айтканына мен жооп бере албайм. Биз биринчи кезекте айтканбыз. Каны качкан элдин куту качат деп. Күнөөсү болгон болсо, аны жазалоону эл чечет. Анын артынан кууп жүргөндөр чече албайт. Күндөн күнгө, жылдан жылга эч кандай күнөөсү жок экендиги аныкталып келатат. Ар кандай жолдор менен далилдешип атат. Бирөөлөр кусуп аткан эмиш. Мен айттым өткөндө кусуп атканын көрбөй атам, каерге кусуп атат, кантип кусуп атат, эмне кусуп атат, бизге да көрсөтүп койгулачы деп атпаймынбы? Жок, бекитпей атат, көрсөтпөйт. БКПнын Кара Суу аймактык уюму, ассаламу алейкум Адаган Самач, Маматов, Жеңишбек, менин суроом сизге азык-түлүк боюнча ун, май, шекер нерселерди көзөмөлгө алсаңыздар, макул. Ахмет Жанова, Мадина деген айым суроо салып атат. Уважаемый Адаган Самач, я хочу знать, останется ли зарплата также. Я сама лично читала в соцсетях, Кактус Медиа, в Фейсбуке, что 10 дней за май месяц не будет оплачиваться. И с сентября месяца заработанная плата будет, как и раньше. А требований очень много. Бывает, что мы не можем работать из-за этих документов. Все на бумаге. Мадинаем, второй вопрос. Почему промежуточный минимум жизни, когда подсчитывает на ипотеку 7500 сомов, когда считает алименты за 3 детей, устанавливает 4685 сомов? Как можно это понять? Я вот эти вопросы тоже не понимаю. Долго пытаюсь понять, но никак не могу понять. Я иногда у своих коллег спрашиваю, верно ли это? Они говорят, мы понимаем, но не ответим. Ушундай жагдай болуп атат. А что касается за 10 дней месяца май, директор института отурат, жаңы чыккан токтомдун негизинде иштеген күндөр үчүн гана төлөнөт деп коюптур токтомдо. Туура экен? Берилген сабак сааты үчүн гана төлөнөт деп коюптур. Туура, берилген сааттары үчүн төлөнөт, бирок бизде жана 5 күндүк окууга өткөн, ошол дем алган күндөр 6-чы күнү окутулат. 6-чы күнү кандай окутулат? 5 күндүк окутууга өткөн да мектепте. Жок, мына жерде май айында дейт, за 10 дней за май месяц не будет платить. Ошол жок, төлөнөт, себеби каникулдар жылдырылганда. Жылдырылып окутулат, программа аткарылат. Толук бойдон төлөнөт. Мадина, вам понятно, да? Директор института объясняет, что будут выплачивать. Вот так. А в социальных сетях говорят, что я давным-давно где-то я там нахожусь. Соцсеттердин бираз абайлап караңыздар. Соцсетти азыркы бийлик дагы фейк аккаунттар менен көп колдонушат. Аны да билиңиздер. Бардыгы ушул фейк. Көп тараптан фейктер тарап кетип атат. Ошондуктан социалдык тармак деп эле карабай, өзүбүз дагы бираз умтулушубуз керек, карашыбыз керек. Насчет второго вопроса, промежуточный минимум жизни подсчитывает там 7500, а алимент устанавливает 4600. Я не знаю, по какой
методики считает эти вопросы, я не знаю, честно отвечу. Выясним, ответим. Соңғы екі сұрау Жолчуев Иса деген мырза беріп отады. Азыркы күндө кейбір орта мектептерде ислам динин кармаган окуучуларга кысым көрсөтүлүп, алардын укуктары бузулуп жатат. Бул жер билим берүү мекемеси уставды сактап, мектептин эрежелерин бузба, диниңди үйүңө барып карма деген зээнди кейтет. А бирок кээ бир дааталуу күндөрдө окуучуларды атайын дискотека уюштуруп беришет. Жаңы жыл жакындап калганда жок Аяз атаны бар деп, андан бир нерсени тилек дегенсип кат жаздырышат. Ал эми бар Кудайды жок дешип, динди аны алыстатуунун айласын жасашат. Мындай мугалимдерден Кудай сактасын. Диндештерибиздин укугун коргоо боюнча кандай иштерди жасай алабыз? Биринчиден, Иса мырза Ош шаар, Оштон Борбаш айылынан берип атат. Мырза Ноокат районунан экен. Биринчиден, өзүбүз сабаттуу болушубуз керек. Эгерде дин сабагын киргизебиз деп мен сиздерге айтып атам, бул дин таануу деген биз Союздун мезгилинде окуганбыз, университетте негизги сабактардын бири катарында окуганбыз биз дин таанууну. Биз ошону мектепке киргизишибиз керек. Мектепке, жогорку окуу жайларда дин таануу, дин маданияты жоктугунун кесепетинен кээ бир жигиттерибизди карасаң тааныбай калып атасың. Пакистандан келгенби, Афганистандан келгенби? Дин деген кийип жүргөн кийимиң эмес. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дагы айткан, эки жериңди таза кармасаң, жаннатка мен кепилмин деген. Бул деген жүрөгүң, анан деген бул деген тилиң, анан дагы бир мүчөң деген. Ушу эки нерсени таза сактасаң, мен жаннатка кепилмин деген. Адамда дейт, алака ушундай бир муштумдай болгон эт болот. Ошол бузулса бардык нерсе бузулат дейт. Бул деген жүрөк деген. Кийим деп айткан жок. Башка бир форма деп айткан жок. Башыңа оронгон нерсе же бутуңа салбыраткан нерсе деп айткан жок. Биз туура сезели. Мына караңыздар, биздин ата бабаларыбыз өтө ыймандуу болушкан. Өтө ыймандуу болушкан. Биздин ата бабаларыбыз керемет кыргызча кийинишкен. Эжекелерибиз, агайларыбыз да ошондой кийинишкен. Мугалимдер да ошондой жоолук салып келишет сабакка. Союздун мезгилинде азыр эми жоолук салынгандарды мектепке киргизбей коюу бул жапайылык. Ал биздин кыргыз салтында бар. Кыздар 12 жаштан баштап көчөгө да чыгарчып, мындай көпчүлүктүн көзүнө да чыгара берчү эмес. Азыр 12 жаштан баштап эле эмес. Кечээ келген келиңизди деле дабырага чык, дабырага деп ортого чыгып алып өзүңүз кошоп илеп атасыз. Кийген кийим башка дагы, ички жан дүйнөңүз башка. Ислам эң дүйнөдөгү таза дин, эң адилеттүү дин, эң чынчыл дин, эң адамгерчиликтүү дин. Ислам дининен таза динди таба албайсыздар, кайда барсаң ошого бар. Бирок мунун формасына карабай, маанысына, мазмунуна киришибиз керек. Караңыздар, мечиттерде жума намазын окуйбуз. Чыкканда эле кандай жолдор менен кетип калганыбызды билбейбиз. Биз билген нерсебизге амал кылбай атабыз. Суроо салат. Илим менен киреби жаннатка, же амал менен киреби деп. Туугандар, алхамдулилла мусулманбыз, амал менен кирет. Миң жерден илимпоз болсоң дагы, ошого амал кылбасаң киришиң күмөн. Амал деген бул шариатта не жазылса ошону аткарышыбыз парыз бизге. Милдеттүүбүз ошону. Бирок баягындай болуп эле бир отоло бир чектен экинчи четке кече эле кып-кызыл атеист эле бүгүн карасаң эле чок жоюп бата берип отурган ал дагы болбойт. Туугандар, туура түшүнгүлөр. Мен Бишкекте ушуну көптөгөн аалымдарга айтып жаман көрүнүп атам. Силер кесе айтпай атасыңар. Силер коком дегендей кылып коркуп атасыңар, чочуп атасыңар. Акырындап барып бизди динди жаман көрсөтүп коет ушундай жол менен барсаңар деп айтып атам. Дин адилеттүү дин. Дагы бир жол айтам мен. Муну таза кармашыбыз керек. Жоолук салып келген кыз болобу, сый урмат менен киргизишиңиздерге милдеттүүсүздөр. Бирок жалпы эреже бар. Коомдук жерде кандай жүрөсүң,
өз үйүңдө кандай жүрөсүң. Бул эрежени дагы биз кыргыз каада салтыбыз, касиетибиз менен карашыбыз керек. Өзбек болобу, тажик болобу, кыргыз болобу, биздин ата бабаларыбыз шарияттан кылдай кыйшайган эмес. Кийген кийимдери аларга каршы келген эмес. Караңыздар ушуну туугандар. Курманжан Датканын кийген кийимин караңыздар. Жигит мырзалардын кийген кийимин караңыздар. Момундай болуп алтына айван салып алгандай болуп кепка кийген жигиттер болгон эмес. Жип жылаңач болуп көчөгө чыгып алган кыздарыбыз да болгон эмес. Чүмкөнүп алгандагы кыздарыбыз болгон эмес. Биз мыкты орто, алтындай болгон ортону сактап келген касиеттүү калкпыз. Каада салтыбыз бар. Мектептин уставы кыргыз мыйзамына, конституциясына каршы келсе, ал устав иштебейт. А кыргыз конституциясында дин тутунуу эркиндиги толук кепилденген. Ким кандай кийинип жүрөт, ал дагы кепилденген. Кыргызстандын аймагында эркин басып жүрүү деген дагы толук кепилденген. Кыргызстандын сыртына чыгып, кайрадан Кыргызстанга келүү дагы толук кепилденген. Эч ким кийлигишүүгө укугу жок анын. Акысы да жок. Түшүндүңүздөрбү? Менин жообум ушундай. Соңку суроо. Биздин маселени чечип берет деген үмүттө жазып жатам дейт. Маткабылова деген айым жазат. Ооба, сиз айткандай билим деңгээли аябай төмөн, начар. Ал үчүн жол көрсөтүүчү болгон директор өтө сабаттуу болуш керек. Эмне үчүн Кыргыз Республикасында 10 жылдык креслону бошотпой отурушат? Ротацияны тезинен кылыш керек. Сөзсүз аттестацияны чындыкта өтүш керек дейт. Аттестацияны ким жасайт? Ошол эле мугалим жасайт. Сиздин мектепке башка мектептен келген мугалим жасайт аттестацияны. Ал аттестацияны жасап атканда ошол мектептин директори тизмени бере коет. Мен билем го садаган, мен дагы сиздердин билиңиздермин го. Мен эл эмне менен жашап атат, кандай дем алып атат, түшүнөм го мен, айылга келген сайын угам го. Кеп аттестацияда эмес, кеп мектептин директорунда эмес, кеп адамдын ыйманында болуп атат. Ыйманда болуп атат. Биз тескери коюп алдык. Заман аалам оодарылып кетти. Биз биринчи кезекке адамды койбой, биринчи кезекке акчаны коюп алдык. Сыйынганыбыз да акча, Кудайыбыз да акча, пайгамбарыбыз да акча, шариятыбыз да акча болуп калды. Бул уят маселе го. Эми кандай кече ушу казино ачканга дагы мусулманчылыкты ушунчалык тескери баалап, казино деген боло берет дегенден кийин биз кайга каратабыз туугандар? Бул не деген акча бул? Не деген үлгү? Башка мамлекеттин жетекчилерин көрүп атасыздар. Ар бир сүйлөгөн сөзү каккан казыктай болуп атат. А бизде эмне болуп атат? Бул жак сурап келген болсо ага уруксат, ал жак түштөн кийин болбойт деп койгон болсо, болбойт экен, биз кайра артка кайттык деп. Болбойт андай нерсе. Эгерде биз Кудай буйруп, биз каалаган заман келип кала турган болсо, мугалимдер дагы, сиздер дагы тизилгендей болуп тизилип калат эмиздер. Ошол күнгө жетпей атабыз. Көзүбүз жетип атат, колубуз жетпей турат туугандар. Биз мугалимдер билебиз. 150 киловатт саат СССРдин мезгилинде мугалимдерге бекер берилчү. Жылына киши башына карата канча баласы болсо ошого жараша көмүрдү үйүбүзгө алып келип төгүп берчү, түшүрүп кетчү. Мугалимдер дегенде чекке арыз жазса биринчи мугалимдерге берилчү. Азыр биринчи ошол базарда иштеп аткан камылгарларга берилет. Мугалимге 5 жыл турса дагы берилбей калды. Мына ушуга туугандар, агайлар, эжекелер, биринчи кезекте күнөөлүү өзүбүзбүз. Биз күнөөлүүбүз туугандар. Эч ким күнөөлүү эмес. Мына ушуну ордуна коелу. Өлкөбүздүн капчыгы жалпыга маалым болсо да, биз мугалимдер, ата-энелер түшүнүштү каалабайт. Биз мугалимдер мектептин ремонтуна деген акчаны, китепке деген акчаны топтош кыйын. Ушул маселени карап берсеңиздер, биз сөзсүз түрдө карайбыз. Мектепте окуп аткан баланын китебин ата-энеси төлөгөнгө муктаж эмес, мажбур кылбайбыз биз. Мектептеги балдарга китепти камсыз кылуу бул мамлекеттин милдети болуш керек. Союздун мезгилинде деле биз алчубуз. Мүмкүнчүлүгүбүз болсо жаңы китептерди. Бирок китептерди алып алгыла деп бизге 7-чи классты бүткөндө тапшырчу элек, тазалап бүт бардыгын өчүрүп, жакшынакай кылып. Ошону кийинки 7-чи класстар келип алып кетчү эле. Бекер болчу эле китеп. Ушул системага келгенди каалайсыздарбы деп
алдыңыздарга келип отурабыз. Биз сиздердин пикириңиздерди угалы деп келип отурабыз. Же жалаң эле ушул бүтүн Кыргызстан фракциясы союздун формасына өтөбүз деп мүмкүн жаңылышып аткандырбыз. Биздин коомчулук каалабаса керек, угуп көрөлүчү деп келип отурабыз алдыңыздарга. Кайтышыбыз керек ошол совет системасынын билим берүүнө. Ошого барабыз биз. Колдон келген бардык аракетти жасайбыз. Ошондо жанагы мектепке оңдоо түзөө иштерине деген, экзамен тапшырып аткан эжекелердин, агайлардын түшкү чайына деген нерселердин баары токтойт. Билимдүү, муун, тарбиялуу балдарды канткенде жакшыртабыз. Сиздин оюңуз биринчи кезекте өзүбүз жакшырганда жакшырабыз. Ошондо жакшырабыз. Мындай дейт го, илимпоз аалымдар айтат, ааламды өзгөрткүң келсе өзүңдөн башта дейт. Келгиле кыргыздар, келгиле кыргыз мамлекетинин мугалимдери, дунгансынбы, корейсинби, кыргызсынбы, казаксынбы, өзбөксүнбү, тажиксинби, келгиле туугандар. Биз мусулманбыз. Мен өзгөрөйүн бүгүнкү күндөн баштап, мен таза болоюн. Мен таза болоюн. Балдарымды таза кылайын, кошунамды тазалыкка жумшайын, ушуларды тазалыкка чакырайын. Мен мугалиммин, биологиядан берем, математик мугалимине айтайын, физкультура мугалимине айтайын, тарых мугалимине. Келгиле мектепти тазалайлы деп демилге көтөрүлө чайланайын мугалимдер. Мектеп тазаланса, балдардын көкүрөгү тазаланат, ишениңиздер. Мектеп таза болуш керек. Ошол балдардын уясы ошол. Кыргыздар не деп айтат? Балапан уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Ал үйүндө жатканда ата-энесине 6 жашка чейин эч нерсени билбеген балдар, ак караны тааныткан сиздер. Сиздер кандай тарбия берсеңиздер ошого карап өсө берет. Түшүнүңүздөр эжекелер, агайлар, эжекелер, түшүнүңүздөр. Сиздер коомго жоопкерчиликтүү инсансыздар. Биз мамлекетке жоопкерчиликти алып отурабыз. Сиздер коомго жоопкерчиликсиздер. Аягында айтарым эми. Анча-мынча сөздөр каттуураак айтылып кеткен болсо, мугалимдер туура түшүнгүлө. Бизде Арбузова Любовь Илларионовна деген мугалимибиз бар эле, орус тилинен сабак берет эле. Чыдабай кеткенде указка менен ушундай урганда указка 3кө бөлүнүп кетет эле. Ишчектин мээсин жеген ит экендер деп туруп урушат эле. Ушундай урушат эле мугалимдер. Бирок ошол мугалимдерди биз ушунчалык жакшы көрчүбүз. Биз ошол мугалим мени урушту, же мугалим мени урду деп ата-энебизге айтып келгенинен коркчубуз. Себеп ата-энең айтсаң, ата-энең алар жеткирилген шапалакты ата-энең берчү. Азыр бала үйгө барып, мени мугалим ушундай деди десе, далдаңдап атасы менен апасы жетип келип мугалимди жакалайт. Заман өзгөрдү, заман тескери болуп калды. Баласыны күнөөлөбөйт, келип мугалим менен сөгүшө турушат. Ушул мектеп, ушул мамлекет болобу ушул? Айтыңыздарчы өзүңүздөр. Мугалимдин макамы жөнүндө маселени карап атканыбызда, мугалимге кол тийбестик маселесин карашыбыз керек биз. Мугалимдин ыйыктыгын, мугалимдин улуулугун жазышыбыз керек биз. Депутатка кол тийбестик эмес, мугалимге кол тийбестик зарыл болуп калды бүгүн. Депутат муктаж эмес ага. Мына ушул нерселердин баары куру сөз эмес туугандар. Күйгөндөн айтылып аткан сөз ушул. Бүгүн коргоого эң муктаж болгон ким? Мугалим. Бүгүн коргоого муктаж болгон ким? Дарыгер. Туура эмес укол сайыпсың деп канчасын мушташып урушуп аткандарын көрүп атабыз. Коргоого ким муктаж бүгүн? Мугалим, дарыгер, маданият кызматкери муктаж ушул. Биз ушундай өлкөнү курабыз деп барганбыз. 5 жыл бою күн-түн ушул багытта иштейбиз. Биз ушуну вада беребиз сиздерге. Аллах Таала дайым жакшылыктарда жолугушканды насип кылсын, ар бирибиздин тилегибизди берсин. Жараткан сүйгөн пендем деген болсо, бул жалган дүйнөдө жалган жалаадан, асман жерден келген баладан, куру дооматтардан сактаган болсун. Мына ушул жакшылык күндөрдө баарыбыз жадырап жайнап, бул талкуулап аткан маселелерибиз жомок катарында, эртең бир түшүүбүз катарында калган күндөрдү насип этсин. Сиздерге мугалимдер дагы бир жолу таазим, баш ийип таазим кылам. Жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, баарыбыз сиздер бар үчүн ушул деңгээлге жетип отурабыз. Аман болгула, бар болгула.